бирөөлөр жүрөт, динге кирип алып бирөөлөр жүрөт. Кыргыздарбыз деп бир чөйрө ачып алып, ордо-пордо бирдеме уюштуруп алып, же ата жолуна кирип алып бирөөлөр жүрөт. Канча убактың өтүп кетти ошондо? Канча күнөөгө баттың сен? Канча адамды артка тарттың? Күнбөскө алып барып уун аткандарды көргөм мен. Оозум ачылып калган. Же болбосо Кудайдан да өзүңдү бийик сезип, Кудай ушу кечиримдүү болсо, сен бир ушу жашаган аялыңды кечирбей ары айдасаң, мына ошо чоң күнөө болуп атпайбы? Мындай ойлойлу. Асмандагы периште мына бизден кийип жаралса, анан периште бул дүйнөгө пендечилик турмуш үчүн келбейт. Периште бул дүйнөгө келип пул жыйноо үчүн келбейт. Мына өзүңүздөр ушундай санаңыздар. Кыргыз аалам болуп атпайбы? Кыргыз аалам болуп атат. Ал адам эмес, баш, көкүрөк дагы эмес, бут дагы эмес, клетка да эмес болуп атат да. Келиңиздер, ааламдан келген өкүл болуп атпайбы кыргыз? Ошон үчүн ааламдык дастандары, аалам менен байланышканы, ааламдын ордун аткарганы. Кыргыз эмнеге күнөөкөр? Аалам ордун аткара албаса. Ал күнөөсү кечирилбейт. Эски жашоосу ал кечирилет. Эгер акка жыгылса, акка айланса, парз милдетин аткарса, мына мен кайра ошол экраныман түшүмөнбү, көрүнүштөнбү, жазууданбы, көкүрөккө келгенденби тактап турат. Түшүмө 2 тоголок эт кусам. Анан эжем айтып атат, мурун ичиң байкеңдикиндей эле деп бир байкебиз да айтып, сасык экен дейт. Эми тазарды дейт. Анан эртеси күндө кайранан периштедей тазасың дейт. Эмне менен тазардым мен? Ушул элчиликти теңир купулуна толгондой элге жеткирип атып алымдын келишинче. Анан теңирден чоң энергия берилди. От берилди, ок берилди дегендей мына. Келиңиздер, журналисттер, жакшылап илим алып, жакшылап түшүнүп алып, ал салт, ал майда бир эскини кеп кылып атасыздар сиздерчи. Анан Кыргызда той болуш керек, анан тойду ретке салыш керек. Ошого КТРиңдин убактысы ошого кетип атабы? Ардан да бир жездик адамдарды сүйлөтүп. Биз барып сүйлөсөйүк десек 90 000 сом деди го 1 минутасы. Мына бизге көп адамдар чалат. Ушул элдик ошо ЛТРденби, КТРден чыксаңыз жакшы болот эле дейт да. КТРден чыксак биз бир күндө, бир жумада, бир айда адамдарды башкача деңгээлге жеткирип коймокпуз. Бийликтегилер сүйүнүш керек Абдулдаевдин чыгып ушул улуулукка өткөрүп атканына, жолтоо болуп бутун тоспой. Куткарып атканына. Кыргызга башчы болуудан корк. Себеби кыргыздын башка улуттай көрбөй кыргызды делет. Кыргыздын ааламдан буйрулган укугу көп. Кыргыз жаратып коет, кыргыз соттоп коет, кыргыз шаманчылык менен жоктоп коет сени. Кыргыз бул аалам өзүчү, бул адам эмес. Кыргыз улут эмес, улуу күч. Ошондуктан кыргыз эми боштондук үчүн күрөшөт. Кыргыз эми ойгонуп алды. Эми бийликти жоюп коет деп берилет. Анткени рамкага кармап келген. Эволюция артка тартып келген. Бул чындык. Арбай өзү чындык, аалам өзү чындык болгондон кийин, аалам кыргыз жергесине өз энергия нурун арбайлар жерге түшкөндөн кийин, бул карапайым эл өз ордун огуна тез эле отурат. Мына күнөө көрүмүн деп өзүңүз эч качан ойлобоңуздар. Бозой ичсең күнөө дейт да. Биз бала кезде бөбөктөргө биз эс тартып калганда, кызамык чыкканда энелер жан талашып, бирөөнүкүнөн болсо да босо бере салчу. Ал сыртына жараты сыртка чыгып кетип, алейлер аман калган. Өлүп калыш керекпи? Күнөө болуп аны ооз тийбей коюп. Ичкилик ичсең күнөө дейт. Ичкилик ичип туруп кээ бирлер 30 грамм анан байланыш алып жазгандар бар. Духун бийик көтөрүп жүргөндөр бар. Күнөө эмес ал.
Эң башкысы танды сакта сен. Анан ааламдык кызматың аткар. Көңүлдүү жүр, иш аткар. Көңүлдөш күт, иш аткар. Ааламдык ишти аткар. Тыйылымы мага мен пайгамбардыкындай чапан эмес, костюм жарашса, эмнеге мен муну кийсем күнөөбү? Сакал мага көңүлүмө жакпаса, аны койбой койсом күнөөбү? Кайталама бир 5 маал кайталаган убакытты мазгымды чагып артка тартканды окубай койсом күнөөбү? Күнөө эмес. Эң башкысы өзүңдү тааныбастык күнөө. Улуулугуңду билбестик күнөө. Ааламдык ишиңди ошо улуу сыпатка калыптанып аткарбасың күнөө. Соттобогонуң күнөө, тескебегениң күнөө, чындыкты айтпаганың күнөө, чыныгы үчүн туруп бербегениң күнөө. Арбай катары, аалам катары өзүңдү сезбегениң күнөө. Мына кечирилет. Мен күнөөлүү деп санабайм өзүмдү. Мына урматтуу болуучу.